Эми мына ушундай продукцияларды Фаберик компаниясынын каталогунда миңдеген продукция бар. Ошонун эң керектүү, ар бир үй бүлөдө сөзсүз керектүү продукцияларды сатып отуруп, сиз кандай пайда көрсөңүз болот экен, көрүп кетели. Мына мисалы үчүн сиз тиш паста саттыңыз. Эми мына арадан иштеп отуруп, биздин сабактарга катышып отуруп, сиз мына кардалар менен иштеп, кардаларды табууду үйрөндүңүз дагы, жана ошо кардаларды өзүңүзгө жана продукцияга көндүрүүдү үйрөндүңүз дейли, үйрөнүп атасыз дейли. Мына ар бир үй бүлөдө сиз мына 10 үй бүлөнү ушул продукцияга көндүрдүңүз дейли. Ар бир үй бүлөдө жок дегенде 3-4 киши жашайт. 3-4 киши бир айда жок дегенде 2 паста иштетет да. Мына жок дегенде 2 пастадан саттыңыз дейли. 2 пастадан 10 үй бүлөгө 20 дана паста саттыңыз. Ар биринен 25 сом түшүп отуруп, сиз мына бир каталогдо 500 сом пайда көрдүңүз. Тиш пастасынан. Кийинки продукция бул мына интим гель. Ар бир үй бүлөдө жок дегенде бирден аял бар десек бул туура болот, буга ишенсек болот. Жана мына бир интим гель жана 2ден шампунь саттык дейли. 2ден шампуньда бул норма. Ар бир үй бүлөдө 3-4 киши болгондо жок дегенде 2 шампунь алышат. Кээ бир үй бүлөлөр 3төн, кээ бир үй бүлөлөр 4төн шампунь алышат. Биз мына эң минимумду алдык. Бир интим гель жана 2 шампунь. Ар биринен 25 сом түшүп отуруп, 75 сом түшүп атат. 10 үй бүлөгө сатканда мына 750 сом пайда кетет. Кийинки биздин продукция бул Дом Фаберик сериясы. Дом Фаберик сериясы бул ар бир домохозяйка, ар бир аялга керектөлүүчү продукция экен, жана ар бир мындай кылганда хозяинге керектүү продукция экен. Бул кир жугуч порошоктор, казанагыч каражаттар, идиш жугуч каражаттар, ванна, унитаз, туалет тазалоочу каражаттар, универсалдуу жуучу каражаттар, айнек каражаттары, айнек тазалоочу, дак кетирүүчү каражат, салфеткалар, деги эле көп, деги эле мына үйдү уборка жана тазалоого керектүүчү продукциялар экен. Ушул продукциялардан орточо 25 сомдон пайда калат десек туура болот. Бул эң минимум. Мисалы кир жугуч порошоктон 70 сом, 80 сом, 100 сом пайда калат. Казан артыкычтан мисалы үчүн 25-30 сом болот. Ушинтип ар кайсы продукцияны ар кандай акчага алып отуруп, мына орточо 250 сом, 25 сом пайда калтат. Продукцияны 250 сом калтат. 10 үй бүлөдөн болсо 2,5 сом пайда калтат. Ошол эле 10 үй бүлөгө сиз мисалы үчүн 3 парфюмерия саттыңыз. Ар бир парфюмериядан 250 сом алып отуруп, 750 сом пайда калтат. Ошол эле үй бүлөлөргө сиз мисалы үчүн ар бир үй бүлөгө жок дегенде бирден прокладки саттыңыз дейли. Жок дегенде бирден аял бар деп аттык эле эсиңизде болсо. Биздин Фабериктин продукция прокладкалары бул өтө пайдалуу, ден соолукка зыяны жок, коркунучсуз прокладкалар экен. Кадимки прокладкалар бул аниону болбогондуктан жакшы сактабайт экен, жакшы кармап калбайт экен, жана эртеңки күндө онкологиялык ооруларга алып келиши мүмкүн экен. Ал эми Фабериктин прокладкалары аниону болгондуктан бул өтө ден соолукка пайдалуу жана зыян келтирбөөчү продукциялар. Андыктан ушул прокладкаларды сиз мактап кардаларды көндүрүп койгонуңузда ушул прокладкаларды алат экен. Ошол эле учурда бул прокладкалар элдин чөнтөгүнө өтө жакын, кымбат эмес баада келет. Андыктан сизге дагы 40 сом болгону 40 сом калат ар бир прокладкадан. Бирок 10 үй сиз 40 сомдон пайда көрүп отуруп 400 сом пайда көрөт. Бул прокладкалар ай сайын ежедневныйлар ай сайын бүтүп турат. Ай сайын демек ушундай пайда көрсөңүз болот экен. Эми көйнөк, мына ошол 10 үй сиз 2ден гана көйнөк саттыңыз дейли, мына 500 сомдон пайда көрөтөсүз. 1000 сом пайда түшөт, ошондо баарын кошуп келгенде 5900 сом пайда калтат. Орточо айтканда 5000 сомдон 6000 сомго чейин сиз пайда көрсөңүз болот экен. Бирок сизде бул нерсе дароо болбошу мүмкүн. Биринчи каталогдо эмес, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы каталогдо болушу мүмкүн. Бул эми сиздин аракетиңизге жараша жана сиздин жөндөмүңүзгө, профессионалдуулугуңузга, сабактарга чыкканыңызга карата болот экен да. Башында сизден эгерде ошол үй бүлөлөр бир гана паста, бир гана шампунь алып, же бир гана каражат алып, же бир парфюмерия, бир шампунь алса, эч убакта кайгырбаңыз. Мен болгону 500 сом таптым деп эч убакта чөкпөңүз. Бардык эле бизнестер ушинтип башталат. Болгону ушунча сом таптым деп бардык бизнестер ушинтип башталат экен. Жада калса көп бизнестер башында арендага иштейт экен. Сиз болсо арендага иштебестен жок дегенде кичине болсо да пайда көрүп атасыз. Андыктан бул норма экен. Биз дагы мисалы үчүн мына башында баштаганда ушинтип эле сизге окшоп баштаганбыз. Аз гана кардарларыбыз болгон, аз гана группада адамдарыбыз болгон. Башында 5 киши менен баштаганбыз, андан кийин 100 киши болду, андан кийин 1000 киши болду. Ушинтип адамдардын саны көбөйүп кетти. Биз мына сулуулук салонубуз бар. Сулуулук салонунда да мына 3 киши баштаганбыз. Бир визажист, бир чач мастер жана бир мындагында разный рабочий десек болот. Мына ушинтип баштаганбыз. Бизде бирок ошол чачтарач өтө тажрыйбасыз, начар жасаган адам болгон. Мына ушинтип баштаганбыз. И көптөгөн кардалар ал кызматка ыраазы болушкан эмес, бирок макияж жакшы болгондуктан биз ошого карабай чач маникюрлар жаман болсо да биз ошого карабай реклама кылып иштей бергенбиз, иштей бергенбиз. Анан арадан көп убакыт өтүп, бизде жок дегенде макияж жакшы элдер билип жүрүп, бирок чач анча эмес экенин билип жүрүп, бизге кардар болуп калышты. Анан акырындык менен бизге тажрыйбалуу адамдар дагы келе баштады, биз менен иштешкен. Анткени биздин кардарларыбыз көп экенин көрө баштады. Ушинтип отуруп акыркы убакта көптөгөн маселер, жалаң тажрыйбалуу маселер биздин сулуулук салонунда иштеп атат. Мына 10го жакын мастер иштеп атат. Бул да дароо болгон жок. Мына 2 жылда болду. Сиз дагы ушинтип 3-4 каталогдо же 5-6 каталогдо ушул натыйжага жетсеңиз, бул нормалдуу натыйжа. Ошол эле учурда 5000-6000 сом бул сиздин эртеден кечке 8 саат бою, 30 күн бою же 25 күн бою иштеп тапкан акчаңыз эмес, бул кошумча иштеп тапканыңыз. Андыктан бул жакшы. Эгерде биз сиздин кетирген убактыңызды башында сиз көп убакыт кетиришиңиз мүмкүн рекламага, бул пассивдүү доход анткени. Мына акча табыштын 2 жолу бар экен, активдүү жана пассивдүү экен да. Активдүү деген бул сиз дайым жүгүрүп же дайым көп убакыт кетирип отуруп
акча тапсаңыз бул активдүү экен. Бирок активдүү доход көбүнчө дароо түшөт. Көп иштеп атам, көп табатам. Аз иштеп атам, аз табатам. Көп убакыт бөлүп көп табатам, аз убакыт бөлүп аз табатам. Ал эми пассивдүү болсо башында аз пайда келтирет экен, көп жүгүрөт экенсиз аз пайда түшөт экен. Кийин ошончо көп убакыт кетирбесеңиз дагы көп пайда түшүп аткан болот экен. Же болбосо кийин ошончолук көп убакыт кетирсеңиз, как будто сиздей 3-4 киши иштеп аткандай пайда түшөт экен, баштайт экен. Ушуну пассивдүү доход дейт экен. Жана реклама өзүнөн өзү боло баштайт экен. Муну пассивдүү доход дейт экен. Сиздин тапкан 5000-6000 сомуңуз дагы бул пассивдүү пайда. Андыктан сиз буга аракет кылсаңыз, кийин бара-бара сиз тынбай реклама кылууга, клиенттердин аркасынан жүгүрүүгө убактыңыз кетирбей, сиз болгону аларга кеңеш берип коюп, суроолоруна жооп берип коюп, алардын заказын апарып берүүгө убактыңыз кетет экен. Муну кошуп келгенде айына же каталогко, бир каталогто сиз 2 күн же 3 күн иштеп койгон болосуз. Ошол эле 5000-6000 сомду табыш үчүн кимдир бирөө 10 күн иштейт, кимдир бирөө 20 күн, кимдир бирөө 30 миң иштейт. Сиз болсо болгону 3 күн же 4 күн иштеген болосуз. Андыктан бул өтө сонун акча деп эсептесеңиз болот экен. Сиздин кийинки пайдаңыз бул бонустук белектер жана бонустук балдар. Бонустук балдарды топтоп отуруп, сиз бонустук белектерди алсаңыз болот экен. Буга чейинки видеодо биз көбүрөөк түшүндүрүп кеткенбиз. Азыр кыскача айтсак, мисалы үчүн сиз биринчи каталогто 1000 сомдук продукция заказ алдыңыз, же өзүңүз алдыңыз, сизге 10 балл берилет экен бонустук балл. Кийинки каталогто эч нерсе албадыңыз, 0 балл берилет экен, бирок 10 баллыңыз күйүп кетпейт экен. Үчүнчү каталогто дагы алдыңыз, ал баллыңыз кошулуп, мисалы үчүн 25 балл болуп топтолуп калат экен. 25 баллга сиз өзүңүздүн кабинетиңизге кирип, ар кандай белектерди алып алсаңыз болот экен. Муну кантип алыш керек, кантип пайдаланыш керек, бул жөнүндө сиз атайын бизде заказ жазуу деген видео бар. Дария Батырханов тартып кеткен. Ошол видеодон сиз көрүп, кандай наборлор чыгат экен, канча балга эмне чыгат экен, кантип балдарды көрсө болот экен, мунун баарын көрүп алып үйрөнүп алсаңыз болот экен. Жана атайын балдарыңызды топтоп белектерге алмаштырып алсаңыз болот экен. Эми ушунун баарын пайдаланыш үчүн эмне иш жасашыңыз керек? Биринчиси, каттала элек болсоңуз сөзсүз түрдө катталыңыз. Сизди чакырган адамга кайрылып катталып алыңыз. Катталган соң сиз каталогду ачып окуй баштаңыз. Сиздин негизги куралыңыз, негизги витринаңыз бул каталог экен. Сиздин мугалимиңиз дагы бул каталог экен. Анткени каталогдо бүт продукциялардын түшүндүрмөсү жана эмнеге жардам берет, кайсы кардарлардын кандай проблемасын чечип берет, ошол жөнүндө бүт түшүндүрмөлөр бар. Ошолорду сиз окуп үйрөнүп алсаңыз болот экен. Мисалы үчүн сиз көчөнү карап кетсеңиз болот, кино көрсөңүз болот, мультик көрсөңүз болот, сотка чукулсаңыз болот, WhatsAppка кирсеңиз болот. Же болбосо ошол убакыттын ордуна сиз каталог окуп, продукцияны үйрөнсөңүз болот. Бул сизди көбүрөөк акча табууга жардам берет, жашооңузду өзгөртүүгө жана кыялданган нерселерди алууга жардам берет экен, жашоо шартыңызды өзгөртүүгө жардам берет экен. Интернет видеолорду интернет аркылуу көрүп турсаңыз болот. Азыркы учурда аябай көп обзорлор бар. Фабриктин продукциялары жөнүндө айтып берген кардарлар көп, айтып берген консультант кеңешчилер бар. Ошолордун сиз ой пикирин, продукция жөнүндө ой пикирин бүт көрүп үйрөнүп алсаңыз болот экен. Жана ким кандай натыйжа көрдү, кимдин кандай пикири бар, кимде кандай натыйжалар болуп атат, ким казанын же плитасын кантип агартып алды, ошонун баарын сиз интернет аркылуу көрсөңүз болот. Же болбосо тамашоо көрсөңүз болот, КВН көрсөңүз болот, менин убактым жок деп. Бирок бул сизге көбүрөөк акча табууга, жашоо шартыңызды оңдоого, чөнтөк акча табууга сизге жардам бербейт экен. Же болбосо интернет аркылуу Фабиликтин продукциясы жөнүндө видеолорду көрүп туруңуз, сизге бул акча табууга жардам берет экен. Сиздин кийинки ишиңиз бул сатуу боюнча ар кандай сабактарды көрүп туруу. Бизде YouTubeга ар кандай сабактарды чыгарып турабыз, ошолорду Мирлан Батырханов деп туруп сатуу деп же сатуу сабактары деп жазып, кирип көрүп турсаңыз болот. Бул сабактарды көргөн соң сиз ар кандай сырларына үйрөнөт экенсиз. Ошол эле сатуу ишин жеңил жасоого, кардарлар менен мамиле түзүүгө, кардарлардын тааныштарына чыгууга сизге бүт ушул нерселерди үйрөтөт экен. Кийинки сиздин ишиңиз ошол сабактарды практикада ишке ашыруу. Тынбай, эгерде сиз жөн гана көрүп коюп, бирок кардарлар менен жолугушпасаңыз, эч убакта сизде кардар көбөйбөйт экен. Сиз практикада ошол кардарлар менен жолугушууга чыгып отуруп, алардын жок деген сөзү отуруп, ар кандай суроолоруна, ыңгайсыз суроолоруна жооп издеп отуруп, ушинтип анан практикада тажрыйба алат экенсиз. Тажрыйба алып отуруп, сиз андан профессионал болот экенсиз. Профессионалдар профессионалдуу чоң акча табат. Ал эми любитель, хобби катары көргөндөр хобби катары акча табат экен. Андыктан сиз жакшы акча табат десеңиз, анда сиз профессионал болууга аракет кылып, көбүрөөк тажрыйба алыңыз. Кийинки сиздин ишиңиз бул кардарларды продукцияга көндүрүү жана өзүңүздүн тейлөөңүзгө кеңешчи катары көндүрүү. Эгерде сиз кардарды ыраазы кылып, кардарлардын көптөгөн проблемаларын чечүүгө жардам берсеңиз, Фабриктин продукциясы аркылуу жана алар менен дайым жакшы мамиледе болуп, мамиле түзүп, аларды убагында туулган күндөрү менен куттуктап, белектерди берип турсаңыз, анда ал кардар сизге жабышып, сизден башка эч кимден алгысы келбей калат экенде, дайым сизде каталог аркылуу сиз аны кызыктырып отурбай, ал өзү сизге жабышып заказдарды бере баштайт экен. Ошондо сиз кардарлардан пассивдүү пайда көрө баштайт экен. Сиздин ишиңиз дайым реклама кылып кардар издөө болбойт экен. Ошол бар кардарларды жакшы тейлеп, алардан заказ алып, болгону телефон аркылуу сүйлөшүп, заказын апарып берип, анан тирүүлөй сүйлөшүп, алардын көңүлүн алып туруу жана пайда көрүп туруу болот экен. Сиз бул ишке аз гана убакыт кетире баштайт экенсиз бара-бара. Андыктан мына ушул пайдалардын баарын көрүү үчүн сиз сиз чакырган адамга кайрылып, жана наставниктериңизге кайрылып, биздин сабактарга катышып, биз менен иштешип отуруп, ушул натыйжага жетип алсаңыз болот экен. Атайын биздин видеолорду көрүп туруңуз.